Кыйынчылыктарды багындырып жеңишке жетүү. Дал ушул сөздөр Гүлмира Казакунованы мүнөздөйт. Гүлмира Кантиновна 19 жашында майып болуп, анда ал өзүнүн көйгөйү менен жеке калган экен. Ал 6 жыл депрессияга түшүп, көпкө чейин жашоого нааразы болуп жүрдүм дейт. Бирок мунун бардыгын жеңип жетишкендиктерге жетип, таанымал адамдардын бири болуп калды. Мага мындай көз караш болду да, сен майыптыгың бар, сен кайта окуу жайга окушуң үчүн сен врачтардан справка алып кел, сен акыл эсиң соо депчи. Эми бул деген биринчиден бул деген калыптанган көз караш. Майып болсоң эле сен деген акылың кем болуш керек. Же болбосо майып болсоң сен ты должен доказывать этишиң керек. Гүлмира Казакунова мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар коомчулукка жана мамлекетке пайда алып келе аларын далилдегенге мажбур болгон. Аракет текке кеткен эмес. Бүгүнкү күндө ал равенство коомдук бирикмесин жетектеп, майыптарга жардам көрсөтүп, алардын укугун коргоо боюнча иш алып барат. Бардыгы эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумушка орношуу, окууга тапшыруу көп көйгөйлөрдү жаратат. Коомчулуктагы стереотиптер алардын жашоосунда көп кыйынчылыктарды алып келет. Эти стереотипы, они у нас воспроизводятся в законе. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көбүнесе дискриминацияга дуушар болушат. Биздин маалыматка ылайык, стереотиптик ой жүгүртүү адамдын билиминин деңгээлинен, иштеген жеринен көз каранды эмес. Адам канчалык билимдүү болсо, ал майыптарга карата толеранттуу мамиле жасайт деп ойлошот. Бирок жашоодо андай деле болбойт экен. Өлкөдө майып адамдарга карата терс стереотиптерди аныктоо максатында изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыктары бүгүн конференцияда айтылып чыкты. Белгилүү болгондо эркек майып адамдарга болгон мамиле аялдардыкынан бир топко айырмаланат экен. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка алуу боюнча квота берилгени менен иш жүзүндө бул мыйзам аткарылбай келет. Мындан улам изилдөө жүргүзгөн эл аралык уюмдар мамлекет менен бирге иш алып барууну сунуштап, массалык маалымат каражаттары менен атайын окутууларды жүргүзүү жана майыптардын укуктары тууралуу конвенцияны ратификациялоого даярдыктар тууралуу маселелери көтөрүлдү. Майыптардын укуктарын коргоо боюнча иштеген уюмдар бул документ 2 жыл аралыгында ратификацияланат деп үмүттөнүшүүдө. Гүлнур Абдыканова, Нурдан Бакутулу, Пирамида.